Саламатсыздар урматтуу Чындык медиа YouTube каналынын көрөрмандары, 17 апрелге алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Президент Садыр Жапаров жарандарга кайрылды. Президент Садыр Жапаров социалдык тармактагы баракчасына ысык көлдү синтетикалык торлордон тазалап бүтпөй жатабыз деген билдирүү жазып, жарандарга кайрылуу кылган. Урматтуу ысык көлдүк мекендештерим, акыркы 5 жылдан бери ысык көлдү синтетикалык торлордон тазалап бүтө албай жатабыз. Ички иштер министрлигинин, Өзгө Чыгырдал министрлигинин, Жаратылыш министрлигинин кызматкерлери жайы кышы дебей көл үстүндөгү торлорду тазалап жүрүшөт. Эмгектерин баалайлы, тор салбайлы, жаратылышты таза сактап кийинки муунга өткөрүп берели. Соң көлгөлү менен токтогул суу сактагычында да ушундай эле көрүнүш. Эл арасында торлорду бажыдан өткөрбөй койбойсуңарбы деген сын пикирлер бар. Албетте синтетикалык торлорду Кыргызстанга алып келүүгө тыюу салынган, бирок мурда алынып келинген торлордун арты бүтпөй жаткандай. Ошондуктан кимде ким мурда алынып келинген торлору бар болгон болсо, жогорудагы министрликтерге тапшырып берсеңиздер, өтүнүч, деп жазды президент. Ассаламу алейкум, Москва шаарындагы бир туугандар. Барсмед клиникасынын жогорку сапатта көрсөтүлгөн кызматтары менен тааныштырып өтөбүз. Урология кызматы, инфекциялык жугуштуу ооруларды дарылоо, сүннөткө отургузуу, операция кылуу, гинекология, УЗИнин бардык түрлөрү, кош бойлуу эне жана балага кам көрүү, инфекциялык жугуштуу ооруларды кароо жана башка, стоматология, челюстно-лицевая хирургия, бет жак хирургиясы, тиш алуу жана салуу, брекеттин бардык түрлөрү, имплант коюу, тишиңизге керектүү бардык көйгөйлөрдү кароо. Андан сырткары төмөнкү адистердин кызматтары көрсөтүлөт. Гастроэнтеролог, кардиолог, хирург, дерматовенеролог, оториноларинголог, лор, травматолог, невролог, УЗИ, ЭКГ, анализдин түрлөрү, процедурный кабинет. Биздин дарек метро бульвар Рокоссовского, выход 2, улица Ивантеевская, 21. Барсмед клиникасы. БШК Ленин округунан Мирлан Женчороевду жогорку кеңештин депутаты кылып каттады. Борбордук шайлоо комиссиясы кечээки жыйынында Мирлан Женчороевду жогорку кеңештин депутаты катары каттады. Ал Бишкектеги номер 21 Ленин шайлоо округунан шайланып, кийин мандатын тапшырган Кубанычбек Кангантиевдин ордуна келет. 2025 жылы ноябрда өткөн жогорку кеңештин депутаттарынын мөөнөтүнөн мурда шайлоодо аталган округдан 13379 добуш менен биринчи болуп келген Кангантиев 10 мартта өз каалоосу менен мандатын тапшырган. Эртеси эле УКМК тарабынан кармалып 2 айга тергөө абагына киргизилген. Кангантиевдин ордуна 6259 добуш менен 3-орунду алган Чыңгыз Айдарбеков келмек. Бирок марттын соңунда ал БШК мандат бербей жатканын айтып чыккан. Кийинчерээк анын ИИМде сурак берип чыкканы кабарланган. Ички иштер министрлиги кечээ Айдарбековго кылмыш иши козголуп, өлкөдөн чыкпоо түрүндөгү бөгөт коюу чарасы тандалганын билдирди. Ал тышкы иштер министри болуп иштеп турган мезгилде кызмат абалын кыянаттык менен пайдаланган деп шектелүүдө. Айдарбеков жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлигинен баш тартты. Мындан бош калган мандат 3324 добуш менен кийинки сапта турган Мирлан Женчороевго ыйгарылды. 46 жаштагы Женчороев 2015 жылы Республика Ата журт фракциясынан жогорку кеңештин 6-чакырылышынан депутат болгон. 7-чакырылыштагы Шайлоого Альянс фракциясынан талапкер катары катышкан. Эду сезонун шартына көммөгөндөн улам уртокмокко алындыбы? Улуттук коопсуздук кызматынын Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын мурдагы начальниги Элдар Жакыпбеков учурда СИЗОдо кармалууда. Ага ИВСтегидей шарт түзүлбөй ресторандан келчү бүлүүлөнгөн ысык тамактар үзгүлтүккө учурап, эркиндиги кескин түрдө кыркылдыбы? Ооба, түрмөдө жыргал жашоо жок да. Анан калса СИЗОдо азыр баарына бирдей шарттар түзүлгөнү айтылууда. Кылмышка шектүү каратман жарандардан баштап экс-чиновник генералдардан бери бирдей укукта отурушаарын эшиттик. Мындай режимге көнбөгөн Эду башында моюн толгоп чачын кырдырбай каршылык көрсөткөндөн кийин атайын жасоолдор келишип, уртокмокко алышып, анан тартипке келтиришкенби? Бул таризде ар кандай жоромолдор жоро баштады. Ошондо Эдунун эрки майышкан жокпу же сындыбы деп жазган Арба Кейджи сайты.
Комтор Голд компаниянын мүдүрлөр кеңешинин жана башкармалыгынын мүчөлөрү Токмок шаарындагы дөңгөлөктөрдү кайра иштетүүчү заводко инспекция жүргүзүшүп, долбоордун иши жана өнүгүү келечеги менен таанышты. Аткарылып жаткан иште тууралуу заводдун директору Александр Сметанин маалымат берди. Сапардын жүрүшүндө долбоордун негизги этаптары жана анын экологиялык мааниси талкууланды. Жыйынтыгында компаниянын жетекчилиги заводдун кызматкерлери менен бирге аймакты жашылдандыруу иштерине катышышты. Заводдун айланасына ак кайың жана палатанын көчөттөрү отургузулду. Мүдүрлөр кеңешинин төрагасы Болотбек Идрисов белгилегендей, компания өндүрүштү өнүктүрүү менен катар айлана чөйрөнү коргоого өзгөчө көңүл бурат. Буйрук берилсе, Жеңишбек Токторбаев токтоосуз түрдө камалары каңууланды. Экс-мэр Жеңишбек Токторбаев өлкөдөн чыкпоо эрежеси коюлуп, азыр башы катып отурган маалы. Ош шаарындагы мыйзамсыз башаламан иштери жалпы элге ачыкталды. Көпчүлүк катмар анын камакка алынышын, жоопкерчиликке тартылышын талап кылышууда. Эмнегеде так кесе чечим кабыл алынбай атат? Мындай шартта күч органдарындагы жашуун булактарыбыздын тамырын тартып көрдүк. Эгерде жогортон команда берилсе, Жеңишбек Токторбаев дароо камакка алынары шексиз экен. Балким бийлик сабыр кылып, биротоло күнөөсүн аныктап, анан түрмөгө тыгабы? Ушунчалык да гумандуулук болобу? Ош мэриясын карызга батырып, мыйзамсыз курулуштарды оңду-солду салдырып, жеке кызыкчылыгын көздөгөнүн кантебиз? Кыңыр иштерин санай берсек, күн батат да кечкиреби? Эрксизден баш чайкайсың деп жазган Арба Кежи сайты. УКМК акча жасаган кылмыштуу топ кармалды. Жасалма акча даярдап аны сатуу менен алектенген жарандар кармалды. УКМК билдиргенде, колго түшүрүлгөндөр Кыргызстандын аймагында жогорку сапаттагы жасалма акча телефондорду сатып алып, кайра Ош шаарында жана Өзбекстандын аймагында сатышкан. Ушундай жол менен жасалма акчалар мыйзамдаштырылып, кадимки каражатка айландырылган. Мындан тышкары жасалма акчалардын чыныгы акчага төмөндөтүлгөн 2-3 эсе арзан курс менен алмаштырган учурлар аныкталган. Бул алардын жасалма валютаны сатуу жана айландыруу боюнча туруктуу каналдары бар экенин көрсөтөт. Аталган факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин 233-беренеси жасалма акчаны же баалуу кагаздарды жасоо менен кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүп жатат. Өзгөндө өспүрүм кыз менен 29 жаштагы келин өз жанын кыйган. Өзгөн районунда 2 күн ичинде өз жанын кыйган 29 жаштагы келин менен жашы жетелек кыздын сөөгү табылган. Ош облустук милициясы 14 апрелде саат 19:15 чамасында кабар келгенин билдирген. Алгачкы текшерүүнүн жүрүшүндө өспүрүм кыздын сөөгү үйүндө табылганы аныкталган. Окуя боюнча күбөлөр суралып, денеге сырттан кароо жүргүзүлгөн. Учурда маркумдун өлүмүнүн так себебин аныктоо максатында соттук медициналык изилдөө дайындалып, тергөө иштери улантылууда. 29 жаштагы келиндин да сөөгү 12 апрелде өз үйүндө табылган. Экспертиза дайындалып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталды. Маркум келиндин артында 3 баласы калган. Диализ аппаратта жатат экен, ушинтип бөйрөгүнөн пересадка болуш керек экен. Жана ошондой эле көзү көрбөйт экен эженин. Угандар колуңуздардан келишинче жардам берип, айыгып кетишине себепчи болуп калыңыздар. Бул жакта Жумагүл эже 30 жашта, ушул 5 жылдан бери ушул оору менен жабыркайт. Жакта апасы сахарный диабет бар экен, бөйрөгү иштен чыгып ушу диализде, анан көзү дагы көрбөйт. 3 оору менен Алла таала ушундай бир сыноо беришиптир. Биз дагы да кабар алып турабыз. Бул жакта ушинтип эжеке ушул өзүн биле албай жатат. Успокаивающий берип койду азыр, Успокоивающий кол менен жатат да, аппараттан кыйналып атат. Апасы дагы бул жакта ушул кыз үчүн чуркап, көп жылдан бери кыздын аркасында больница менен кыдырып ушул жакта жүргөн учуру. Операцияга $22,000 сурап атышыптыр врачтар. Чет өлкөдө болот экен, Турцияда же болбосо Индияда, 2 өлкөнүн бирөөсүндө болот. Колуңуздардан келишинче ушул каражат сиздер үчүн, көпчүлүк үчүн аз эле каражат, 200 сомдон 100 сомдон салып отуруп, биз эле ушул каражат чогулуп кетет деген үмүттөбүз. Red Petroleum'дун жетекчиси жана УКМК төрагасынын мурдагы орун басары 2 айга камалды. УКМКнын төрагасынын мурдагы орун басары Тимур Шабданбеков Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен 13 июнга чейин камакка алынды. Райондук сот андан тышкары Red Petroleum бренди менен таанымал Alpha Oil компаниясынын жетекчиси Акылбек Маматовду, мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун төрагасынын мурдагы орун басары Бекзат Абдихаровду 13 июнга чейин камалды. Алардын баарын тең Кылмыш жаза кодексинин кызмат абалын кыянат менен пайдалануу беренеси менен айып тагылган.
Жаза аткаруу кызматынын төрагасы Чыңгыз Кожошовдун башында кара булут айланганда. Бизге жеткен маалымат боюнча жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасы Чыңгыз Кожошовдун кызматтан алынары кабарланды. Жумушундагы катачылыктар бир катар орой кемчиликтерди кетирген талданып атыптыр. Эске салсак, былтыр президент тарабынан Чыңгыз Кожошовго сөгүш берилген. Дал ушул кадр ЖМКга төрага болуп келген түрмөлөрдөн ондогон адамдардын сөөгү чыкканбы? Атайын аскерлерге сабатып, ошонун кесепети тийди беле? Бул соолдор ачык бойдон калууда деп жазган Арбакежи сайты. Боом капчык айында кооптуу таштарды түшүрүү иштери жүрөт. Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасынан билдиришкендей, таш түшүрүү иштери 20 апрелден 24 апрелге чейин Бишкек Нарын Тору-Кар Туна жолунун 129 чакырымында Боом капчык айда жүргүзүлмөкчү. Иш-чара күндүзгү саат 10:00дөн 16:00га чейин созулуп, жол кыймылы жарым жартылай чектелет. Тазалоо учурунда унаалар бир тилке менен өткөрүлөт. Эгерде жолдо 30-40 ашык унаа топтолуп калса, таш түшүрүү токтотулуп, унааларга жол ачылат. Жарандардан сапарлардын алдын ала пландап алууну суранабыз. Бул иштер темир жол жана унаа каттамдарынын коопсуздугун камсыздоо максатында өткөрүлүүдө деп айтылат маалыматта.